Кеңири диапазондогу өзгөчө сопрано үнү жана алдыга тайманбай караган ачык мүнөзү менен опера ырчысы Бактыгүл Бокоева кийинки эле мезгилде музыка коомчулугунун жана күйөрмандарынын көңүлүн өзүнө буруп келет. Бактыгүлдүн чыгармачылыгына сереп салып олтуруп, ал төрөлгөн Тоолу Алай жергесиндеги биргестеги айылдык жөнөкөй кыздын дүйнөлүк искусствонун каймагы болгон опера өнөрүнүн татаал ой кырларын багындырып келатканы өзгөчө көрүнүш. Бактыгүлдүн чыгармачылыгын теле көрсөтүүгө тартуу үчүн биз болжошкон убакытта театрга барганымда ал мени күтүп алып, ал тургай иштеп жаткан жаңы ыры менен да тааныштырганга үлгүрдү. Мен алыскы Ош областынын Тоолу районунан келгенмин, Алай районунан. Эң чоң эжем ошол жакта музыка ойноп, биздин мектепте иштеп, бизди ырдатып, түрдүү хорлорду ырдаганбыз. Анан ошонун да кызыгуум арттырып кетти болуш керек. Бияка келгенде эле жана кыз келиндер институту барго, ошолго ошого музыка мугалими болом деп келгенмин. Анан өтпөй калып, филармониянын 2 жылдык студиясына барсам, анан ошол жактан Чумай Калиш деген агайыбыз байкап калып, бир 20 чакты баланы ошо опера балетке алып келди. Илгери ушундай болчу. Филармониянын 2 жылдык студиясы бар. Оперный театрдын студиясы бар 2 жылдык. Анан бирибиз Министерство культурадан экзаменде катышчубуз. Бокоеваны, Абазованы, Байзакованы, Балтаеваны баарын эчитип алып анан оперный театрга алып келип анан ошол жерден мен өзүм консультация өткөрчүмүн буларга. Айылдан келсек операны түшүнбөгөндүктөнбү окубайбыз деп чечтик. Бизде вокал бир эле системада окулат. Мына оперный студияны бүтүп алып деле эстрадага ырдасаң болот. Эстраданы ырдап, операны ырдасаң болбойт алтыным. Деп туруп ушундай баягы эмгек менен түшүндүрүп аларга. Кийин бизге айтып калды, ушу жатаканасы бар экен деп, анан шаарда эң эле көйгөйлүү нерсе жатаканада. Анан жатаканасы бар экен, мейли окусак окуйлу деп анан окуп калдык, бирок мына ушул улуу искусствонун ушу 2 жылдык студияда окуганда билдим да. Келип анан ушул экзаменде биздин ушу телевизордон көргөн атты баштуулуу инсандар окутат экен. СССРдин эл артисти Токтомал Ситалиев, Кайрыбыз Артбаева, Эсен Молдокулова, Тентимишев, көптөгөн ушу биздин корифейлердин бүт баары бизге сабак берет экен. Үндөр бөлүнөт экен, эркектердин жоон үнү, бас, баритон, тенор, биз ырдаган аялдардын үнү сопрано деп бөлүнөт экен. Анан мен аны ошол билет деп ойлосо керек. Сен үнүң кандай десем, мен болсо у тебя какой голос деп сурап атат да десе, человеческий деп атпайбы. Уже 1 жылдан кийин Алайдан келген кыз татынакай, уже шаарлык кыз болуп, уже баш тийкеп, саламатсызбы деп баягы айылдык неменин баарын маданият культурага үйрөндү. Бизде өзүң билесиң, Нуркалы эмне деген кишилер сабак бербейт. Молдокулова эжеге бердик. Ошол эсе Молдокулова эжеден заниматься 2 жыл. Окуп жүргөн кездерде спектакльдерди көрөбүз да, кандай оор түйшүк, анан ушуну мен көтөрө аламбы же көтөрө албаймбы, ушундай ролдорду, чоң башкы ролдорду аткара аламбы, аткара албаймбы деп өзүңө суроо бересиң да. Вот, на дыхание, не снимай с дыхания.
Чыныгы опера өнөрүнө багытталган адам алдыда канчалаган чыгармачылык түмөн түйшүк, тынымсыз эмгек турарын билет. Мына ошого карабастан Бактыгүл 2 жылдык опералык студияны аяктаган соң Улуттук консерваториянын вокал бөлүмүнө келип тапшырат. Где-то в 2000 году пришла девочка очень наивная, Букоева Бактыгуль, после оперной студии. И, конечно же, совершенно настолько такое же наивное представление о таком сложном музыкальном жанре, как академическое пение. Это очень сложный вид искусства. Но за время учебы она проявила себя, ну, скажем, с хорошей стороны. Консерваторияда доцент Зина Марна Сарыгулова деген эжекеге бөлүнүп турмун. Бирок мага отуш болгону 2 мугалим тең Москвада 1 мугалимден бүтүптүр. Мен ошон үчүн мага дагы аябай жакшы жеңил болду да, себеби бир эле школа болду да. Я хочу сказать, что по голосу, по тембру, по материалу Букоева очень перспективная вокалистка. Она действительно может определенно свое место занять в таком виде, как академическое пение. Она может и звучать на оперной сцене, она может и на концертных площадках звучать. В общем-то, ей все под силу. Окууну аяктагандан кийин театрга жолдомо берди. Солистка болуп иштейсиң деп. Келди, ушунда Калый Молдовасанов кабыл алып, ошонун көп эмгектери бар, мага көп кеңештери бар, колдогондору бар. Ошол агайыбыздын ырлары менен өстүк. Анан мени ошо келгенде эле жаңы театрга келгенден кийин 5 айдан кийин Кипрга жөнөткөн дагы даярдап өзү кайсы чыгармаларды аткарасын. Мен азыр ойлосом, ушу мага ишениптир да, анан жаш солистка көптөгөн дүйнөлүк ырчыларды көрүп келсин, башка жакта көрүп өссүн деген максатта мени жөнөткөн экен да азыр ойлосом. Калый ага в свое время говорил о том, что эта певица покорила его чистотой своего тембра, чистотой своей души. Это было в 98 году. Он пригласил меня к себе в кабинет, и Калый Молдобасанович сказал: вот молодая певица Бактыгуль Букоева, она выпускница консерватории, вот я ее вам поручаю. Вы вместе с ней, Столбек Алмазбеков, Букоева, вы поедете на Кипр. И программу «Плач Лию» и романс, его романс «Дедин Биле». И мы начали работу над этим романсом. И когда очередной раз, вот он там с пожеланием, как во фразе все это она пропела, он заплакал. Он говорит: Бактыгуль, так дырдакойчин, говорит, Маган, вот для наслаждения Маган. Он плакал, когда она пела этот романс. Вот эта чистота Магана, это ее чистота, ее души, говорит, она чистый человек.
жалғыз биринчи ролуң эч качан эсиңде кетпейт да. Биринчи келгенде эле мени Власов Малдыбаев Ферен Ачурек операсынан бир кичинекей бир келиндин партиясын берди. Анан ушундай толкунданып кетип биринчи келинге чыкканда эле экинчи куплеттен баштап турдум да. Анан экинчи куплетти биринчи толкундан ырдап туруп, кайра экинчисинин ордуна биринчи куплетти ырдап коюп атпаймынбы. Ошондо билдим сахнанын аябай сүрдүү экенинчи. Андан кийин ушу экинчи аткарган партиям Өзейир Гаджыбековдун Аршын Малалан музыкалык комедиясынан Гүлчахран образын сунушташты. Эмгекчил, тырышчаак жан дүйнөсүндө улуттук опералардан сырткары балдар спектакльдеринен баштап дүйнөлүк опералардан да бир нече башкы партиялар Бактыгүлдүн репертуарынан орун алган. Алсак Бизенин Кармен операсынан Микаэла, Моцарттын Сыйкырдуу Чоор операсынан Дама, Пуччининин Чиочо-сан операсынан Баттерфляй, Чайковскийдин Яланта операсынан Яланта. Дүйнөлүк опералардан ушу мен ушу өзгөчө маани коюп кетет элем. Ушу Джакомо Пуччининин Чиочо-сан деген операсынан Чиочо-санды аткарасын деп бул жактан худсовет тапшырма берди. Бирок ал абдан чоң оор партия. Муну кимдер гана аткарган, кимдер гана аткарбаган. Мен да ушу бул операны 2 жыл жаттадым. Великая Чоусан — это Кайыргуль Эже Сарбаева. И перед спектаклем она давала ей уроки, наставления, как вот с ней в Японии готовили, как в Большом театре. И вот, вбирая в себя весь опыт того, как это было, она, Бактыгуль, по-своему, вот как она именно наша принцесса Алайская, этой мудростью, оптимизмом и решительностью. И вот ее Чоусан — это было что-то особенное.
бир эпизод айтып кетким келип атат да. Бир жолу ошо Чио-Чио-сан операсында Баттерфляйдын партиясын аткарат да бул кыз. Анан ошо спектаклдин алдында ооруп калган экен. Эми замена кылганга да болбойт да. Анан ошо 38 температура менен ошол спектаклдин аягына чейин чыкты да. Ошону бир баса айткым келет да. Анан өзүнүн ден соолугунан мурда да ошо чыгармачылыкты жогору коюп, ошо ответственностьты ушунчалык жогору коюп, ошо спектаклдин аягына чыккан. Ошону айтып атам Бактыгүл. Укол алып атат дагы, анан ошо температурасы, денеси күйүп атат баягы. Спектаклдин ортосунда антракка чыгып калганда, эже дейт, басып көрүңүзчү дейт, энем чекесин бассам от менен жалын. Эми аягына чык деп анан улам баягы ысык чайдан ичип, дарылардан ичип атам. Ошон спектаклдин аягына жакшы ийгилик менен чыкты да. Биздин улуу урлуу ырчылардан, италиялык ырчылардан Мирелла Френ деген менин жүрөгүмө жакын ырчы бар. Масарат Кабалени аябай урматтайм, сыйлайм. Мария Каллас тугабыз. Узейир Гаджибеков композитордун дагы бир экинчи чыгармасын былтыр аткардым. Түрк тилдүү республикалардын арасындагы болгон чоң бир уюшулган спектакль болду да. Ал жерден ушу дирижерубуз Азербайжандан келди. Режиссерубуз болсо Анкара шаарынан келди. Кыргыз профессионал искусствосун чет элге тааныштырууда да Бактыгүл өз салымын кошуп келет. 1999 жылы Кипрде өткөн түркү элдеринин опера чеберлеринин фестивалында, 2008 жылы Кытайда өткөн 10-чу Азиялык фестивалда, андан соң Пекинде өткөн кыргыз маданиятынын Кытайдагы маданият күндөрүндө чоң программалык концертке катышып, чоң ийгилик менен кайтып келген. 1-2 жыл болуп калды ушул Кытай эл республикасына барып, кыргыз маданият күндөрүн алып бардык. Бүт баардык нерсени камтып кеттик ал жерде. Классикалык чыгармалардан, элдик ырлардан, анан ошо Кытайдын ырларын дагы барып, ала барып аткардык. Кытайдагы ырдаган ырчылардын баары тең ушу алардын элдик ырдаган ыры биздин классикалык ырчылардай эле ырдашат экен.
В каждом театре есть свои любимцы. Вот Бахтыгуль Букоева, она любимица в нашей оперной труппе. Все ее любят. Все мы ее называем наша алайская принцесса. Вот. И подтверждением тому был вот концерт, ее сольный концерт в прошлом году. Это, по-моему, было. Приехала, по-моему, вся из Алая. Это настолько дружный народ. Мы еще шутили, говорит, целая Алайская республика. Приехали к нам в театр. Она в 2 отделениях дала какой концерт, какая сложнейшая программа. Екінші бөлігін қырғыз ел аспаптар оркестріменен өткізелі деп шештік. Анын ішінде ушу биздин композиторларыбыздын кыргыздын мелодистерибиздин ырлары жаңырды. Себеби алыстан мен туугандарым да келген, төркүндөрүм Алайдан келген. Анан ушу өздөрү атайын келгенден кийин ушу кыргыздын окура ырларын угуп кетсин деген гана максат болчу. Сиңдим ошо алайлык эжең катары тимеле кубанычым батпай отурат. Бактыгүлдүн бул ыры, бул мындай үнү деги биздин кыргыз кыздарыбыздын мүнөзүн чагылтып атат. Эркелетип өстүргөн биздин улуу ата бабаларыбыз кыздарыбызды ушундай кылып, жакшынакай кылып бапестегендигин даңазалайт. Сени жакшы көрөм, жазбакшап жүргөнүңдү, баладай бажырайып, ай жайдары күлгөнүңдү. Бактыгүлдүн чыгармачылыгына көңүл салып, аны менен иштешүүгө көптөгөн музыкалык коллективдер ынтызар. Бишкек шаардык мэриянын оркестринде солисттиктен сырткары Арашан фольклордук ансамблинде да иштеп келет. Кээ бир жерлерде айтат, мына бул өзү оперный үчүн эмне алып алгансыңар деген сөз болот да. Мен айтам, жок, болбойт, бул классика бул өзү. Анткени биздин жанагы райондо, Сыгата районунда 70-ке жакын тиги орусча баягы сүйлөгөн калктар жашайт да. Анын ичинен бир 47 ар кайсы улуттун элдери жашайт. Ошол себептен ал Бактыгүл Бокоеванын репертуары абдан кенен. Оркестрдин ырдаган өзүнчө бир керемет да бул. Мен ойлойм ушу самолетто эле кетип аткандай болосуң да. Мен эч кандай аранжировкага, эч кандай музыкага салыштырбайт элем.
адамгерчилигин өтө баалайм да, абдан жогору. Анан айтып коем, Алайдын, чоң Алайдын кызы эмессиңби, Курманжандаткан апабыздын эле Сарица Курманжандатканын сиңдилери кыздары болосуң да десем, эже деп ушинтип. Да, она любимица на везде, она очень тонко понимает шутку. Вот, если куда-то выезжать, что-то, то скучно не бывает, потому что она сразу душой компании становится. Башка жактан келген дирижерлор келсе, бизге режиссерлор келсе, жаңы постановкаларды койсок, жаңы костюмдар тигилсе, биз ошондо чыгармачылык өрчүү, өнүгүү да болот эле. Айылдан келген кыз айылдын жытын сагынат, айылга баргысы келет. Айылга бара албасак дагы ушу айыл жөнүндө ырларды ырдап, арасында камтып кетип, ушу мисалы үчүн мен ушу сагындым туулган жер сен деген ырды ырдаганда айылга бир барып келгендей сезип калам өзүмдө. У тебя сейчас ребеночек вырос, мальчишка, все, ты можешь полностью заняться и занять свое место, быть очень интересной. Так что я, конечно, пожелаю ей доброго пути, удачи в этой жизни, счастья в этой жизни и, конечно же, благодарную публику большую. И не только в нашей республике, я думаю, что и за рубежом. Она тем более ездила, она ездила. Так что все зависит от вас, все перед вами, вы можете это сделать. Бахтыгуля. Өте чоң разымын ушу балдарыма. Менин да эмгегим кичине элге көрүнүп, жок дегенде кимден окудуң эле десе дагы, Жумагалиевден окуп десе өзүм мындай көкүрөгүм көтөрүп калса. Я никогда не видела, чтобы она о чем-то кайфовала. Всегда вижу, что где-то она кому-то помогает, у кого-то там, у земляков что-то. Она все время в разъездах, все время приглашает на концерты. Она любимец вот все то, и сейчас это очень популярно. Везде она на расхват. Мне кажется, то именно благодаря тому вот ее характеру. Каалап кетерим, ден соолугу болсун, чыгармачылыктын туу чокусуна жетсин дейм. Алдыда буюрса ушу Вердинин Турбадыр операсында Леонораны алып чыгат. Ошого абдан чоң ийгилик каалайм. Бүгүн мен айтарым, биздин кыргыз элинде дагы бир эң чоң опералык ырчы пайда болду. Жанагы Человеческий голос дегенди көрсө, Алайдан келген Турбаева. Бир уч кыргыз элин көргүзө турган чоң жол, ак жол каалайм.